Assalamu алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан эле Өмүрбек. Сиздер менен бул чыгарылышта дагы көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Эмнеге дегенде, азыркы учурда Америкага келем дегендердин саны абдан көп. Америкага келгенден кийин продукттардын баасы канча экен, ундун баасы канча экен, майдын баасы канча экен деген суроолорго бүгүн сиздерге жооп алып берем. Азыркы учурда Американын бир канча супермаркеттердин бири Джевалоска деген магазинге келдик. Бул жакта туздун баасы, майдын баасы канча экен баардыгын сиздерге видео аркылуу көрсөтүп берейин. Анда эмесе биз менен болуңуздар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Баардыгы сиздер үчүн. Анда эмесе кеттик туугандар. Достор, чуу дегенде эле биз кыргыздар нанды көп жегендиктен нанды тартайын дедим биринчи эле. Бул жерде нан ушундай батондор, эми өзүңүздөр көрүп жүргөндөй эле. Баасы болсо $2 49 цент. $2 азыркы учурда курстун баасы 85 болуп атабы, Кыргызстанда канча болуп атат? РСК банкта, Оптима банкта канча болуп атат? Бул жерден мөмө жемиштери. Алманын баасы болсо, бул алма $2 59 цент экен. Бул жердеги дарыбыздар бизде Кыргызстандагы глобустардагы, анан бизде Ош базардагы Дордойдогу саткан эле дарыбыздардай. Түзүлүштөрү, көрүнүштөрү ошондой эле экен. Баасы болсо $5.99. Достор, бул жерде болсо баягы биздин кышкы кондор жана ошондой эле бул жерде ошо күнүмдүк эле жеген кондордой көрүнүп атат көзүмө. $2.99 дейт. Бул паундтары болсо керек. Бир паунду ошо $2.99. Бул болсо эмне экенин билбейм, бирок $4.99 экен. Бул деле коон болуш керек. Достор, бул жерде болсо биздин Кыргызстанда дагы сабиздер күнүмдүк эле колдонулган, биз көп эле колдонобуз аштарга жана ошондой эле башка тамактарга. Бунун баасы болсо $1.29 деп түзөт экен. Достор, бул жерде болсо помидордун бир паунду 99 центтен түзөт экен, $1 да жетпейт экен, ошондо 84 сомду түзүп калат. Бул жерде боло турган болсо пияздын баасы 99 цент, кызыл пияздын дагы баасы 99 цент, кызыл картошканын баасы дагы 99 центтен түзөт. Биз эле колдонулган, Кыргызстанда көп колдонгон ошо сары картошкалар бул дагы 99 центте. Помидор бул жерде баягындай кичинекей салатка ылайыктуу помидорлор экен. Бул жерден кыргыздар салатта кылышса керек. Салатка аябай ыңгайлуу. Туугандар, бул жерде банандын баасы биздин жаш балдар, биздин үйдөгү кичинекейлер көп эле жей турган нерсе. Банандар 69 цент экен. Бул жердеги жыла турган болсок, бал Кыргызстандагы баягы чакада саткандар. Азыр бул жердеги ушул кичинекейи $5.99 экен. Могу болсо бул да 5, могу чоңурагы боло турган болсо 6.99 экен. Бал аябай пайдалуу негизи. Достор, бул жерде биздин күнүмдүк көбүрөөк колдонгон нерселерибиз, дарак кагаздары, ушул бир пачкасы боло турган болсо $8.49 түзөт экен. Бул жагыра келе турган болсок, бунун ичинде 12 уштук болот. 12 уштук $14.99. Негизи алып карап көргөндө кымбат да. Кыргызстанга салыштырып көргөндөчү. Бул жердеги болсо май, семечка май, пахта май деп коет элек биз Кыргызстандагы. Бул жерде боло турган болсо, ушундай баягындай майлардын баасын көрсөтүп берейин. Бул жерде бул майдын баасы $6.99 экен. Будан бир аз чоңурагы $7.49, $5.49. Анан мого окшогон небелерде, чоңураак идиштерде болсо $21.99. Бул жерде болсо сахардын баасын көрсөтүп берейин. Бул сахардын баасы $3.99. Бул могу идиште салынганы $3.99 экен. Могусу боло турган болсо $2.99 экен. Ошондо $1 разница. Экинчи биз кете турган болсок, бул жерде туздун баасын көрсөтүп берели. Туздун баасы ушундай майда туздар болот экен бул жакта. Баягындай картуз дагы кичинекей бизде майда туздар болот го, баягындай пленкада, андай эмес. Ушундай жалаң эле ушундайларды көрүп атам мен. Бунун баасы болсо $4.79 дейт. Бул жерге келе турган болсок, ак туздун баасы $3.49 экен. Тузду дагы бир катар көрүп койсоңуздар болот. Достор, биз кир жууганда колдонгон порошоктор бизде Кыргызстанда Pemos, Mif дагы кандайлар бар. Бул жакта Tide деген фирма экен. Бунун баасы болсо $24.99. Бунан бир аз чоңураак боло турган болсо $29.99. Бул жерде башка фирма бар экен, Кейн деген.
$15 99 цент экен. Негизинде биздин турмуш тиричиликте көбүрөөк колдонгон нерселерди көрсөтүп атабыз. Дагы алдыга жылабыз. Бул жерде ошо милалар, идиш жууганда керектелүүчү нерселер $5.29 экен. Бунусу боло турган болсо $2 экен. Бул ошол өзүнүн качествосуна карап бир аз ылдыйлап кете берет ал нерселерчи. Анан дагы бул жактагылар кандай? $4.99, бул жердегини көрсөтсөк кичине ырагы $3.79. Бул жерде биздин шампундар башты мен дагы Кыргызстанда мына Хелда шалдыр менен жуучумун. Бул жакта дагы бар экен. Бунун баасы $5.99 дейт. Будан бир аз чоңураак болсо $6.49 экен. Ушундай бул жакта шампундардын дагы баасы бир аз кымбатыраак экен. Бул жерде сүттү көрсөтүп коелу сиздерге. Süttер ушундай чоңураак идиштерде болот. Бунун литри примерно 2,5-3 литрден тегереги. Баасы болсо $4.99 түзөт экен. Бул жердеги ким ооруп кала турган болсо бизде аптекада барып тримол бериң, простамол бериң деген эле учурлар болот го. Бул жерде ошол кайсыл гипермаркетке, супермаркетке кирсеңиздер, ошо бир бурчунда аптекалар болот. Ушул аптекалардан өзүңүздөр каалаган, өзүңүзгө керектүү дарыларды алсаңыздар болот. Бул жерде өзүңүзгө эмне керек, бирок баардыгы орусча эмес, ошол действиялар да башкача болот. Туугандар, азыр биздин кыргыз аялдарына аябай эле керектелүүчү нерсе памперс. Жаш балдарга памперсти такай эле тагып атышат да. Бул памперстин баасы боло турган болсо $6.99. Бул жерде ушул баягы ичинде 10 уштукпу, ушундай болуш керек. Бул жакта коробочный көбүрөөк оптовый ала турган болсоң, мисалы мону көрсөтүп берейин. Бунун баасы $28.99 экен. Дагы алдыга жыла турган болсок, бунун баасы $28.99 экен. Бул дагы бул жак $11.99. Бул жердеги суусундук рядка келдик. Суусундук рядта бул жерде Red Bull Кыргызстандагы ичип жүргөн биздин жаштар көп ичкен. 2 штук ала турган болсоң $6 болот экен. Дагы алдыга жыла турган болсок, дагы бул жерде биздин сүйүп ичкен кола. Ушул бир моон ала турган болсоң, ушундай. Бунун ичинде 6 болот. $5.99 болот экен. Буну ордуна коюп, бул чоңун ала турган болсок, бул 2,5 литр болуш керек. Биздин литрге эсептегенде $3.29. Дагы алдыга жыла турган болсок, могу окшогон биздин суусундуктар. Мен да бул жака келип биринчи жолу ичтим, аябай даамдуу экен. Анан ушундай коробочный суулар дагы бар, могу окшогон. Бунун баасы $5.99 дейт. Баягындай бутылка дагы суулар бул. Дагы бул жерде Sprite деле ошол коланын баасы $3.29. Анан коланын ушундай баягы ни сахар, zero miro дегендерин алсаң болот. Ушундай. Бунун баасы $4.79. Анан бул жердеги Pepsi'нин баасын айтып кое турган болсом, Pepsi'ни да көп ичебиз. Бунун дагы ошо 6 штук болот. Ушундай бир упаковкада $6.29. Достор, бул жерде болсо биздин баягы Кыргызстанда Адыгени, Легенда, анан Асуу деген без газ сууларыбыз бар го. Ошого окшош суулар. Бул жерде бул суунун баасы ушул суудан 4 штук ала турган болсоң $5 болот экен да. Эгерде бирөөнү ала турган болсоң $1.49 түзөт экен. Бул жердеги мына оптовый суулар да сатышат. Мисалы бул жерде оптовый суу ушул бир блогу $6.29 түзөт экен. Дагы алдыга келе турган болсок, бул дагы ушундай көп эле оптовый сатышат экен. Үйгө башка нерсеге ушундай оптовый эле ушундай жарым литрлик сууларды апарып коюп коебуз, бир канча күнгө жетет. Анан булар бир аз кымбатыраак, $2.49 дейт. Булар бир тазаланган, фильтрленген, дагы жакшыраак сууларды катарын толуктайт окшойт. Бул жерде болсо биздин сүйүп жеген кола менен ичип кино көргөндө кирген чипсылар, Lay'стын баасы $4.59, бардык эле түстөрү, шашлычный, жөнөкөй дегендей. Анан американский чипсыларды көрсөтөйүн. Бул чипсыларды көп жейм мен дагы өзүм дагы. $6.99 дейт. Достор, бул жерде Кыргызстандын продукциялары да канча-мынча жеринде бар экен. Бул жерде мисалы чагылган данектер, бул жерде чагылган өрүктүн данеги менен жаңактын аралашмасы бар экен. Бунун баасы болсо $6.99 түзөт экен. Бул жерде таза чагылган жаңактын баасы $7.99. Бул жердеги чагылган өрүктүн данеги $6.99. Семечка
Семечканын баасы $2.99. Дагы алдыга жыла турган болсок, дагы эмне бар? Мына жер жаңактын чагылганы $2.99. Могу чисто жаңактын чагылганы $5.99. Туугандар, азыр биздин жүгөрүлөр бир аз пышканда сууга же чокко дүмбүл бышырып жейбиз. Ошо дүмбүлдөр да бар экен, бул жерде алып кетсеңиздер болот. Бул жерден баасы канча экен? Баасы 2 штук ала турган болсоң 99 цент. Ошондо $1.98 болот экен, 2 ала турган болсоң. Достор, бул жерде болсо ошол выпечкалар собой алып машинага коюп жеген учурлар көп эле келет. $4.69 экен. Ушундай, мисалы, могу $3.99 экен. Ушунун ичинде 6 штук болот экен. Бунун дагы могуларды көрөлү. Бунун баасы канча экен? Бунун баасы $5 экен, ровно $5 экен. Дагы могуну карайлы. $3.99 дейт. Муну да караңыздар. Достор, бул жердеги жумурткаларын дагы бир эле, мисалы, монун ичинде 10 штук боло турган болсо, бунун деле ичинде 10 штук, бирок бунун баасы $7.99, бунун баасы $4.99. Эмнеге мындай деген суроо жаралат да. Ушуну мен өзүм да билбей атам. Неге? Буну да сатып жеп көрдүм, буну да сатып жеп көрдүм. Экөө окшош эле. Баягы Ош базардагы 10 сом деп сатып отурган эжелердин тукуму, алардын дамына жетпейт чындыгындачы. Баасы ушундай. Бул жерде $4.49. Бул жерде боло турган болсо, ошо биздин бөбөктөр көп эле учурда жей тургандар йогурттар да, мисалы алып көрсөтөйүн. Ошо биздин магазиндерде эле сатылып турган йогурттардай баасы боло турган болсо, ушул бир пачкасы моундай сатылат, ушул бойдон $7.99 экен. Бул жерде болсо торттор, шириндиктер, бунун баасын моуну көрсөтүп берейин. Так, $16.99 экен. Ушундай Барбинин сүрөттөрүн коюп коюштур. Алдыга жылсак, дагы булар необычныйларын көрсөтөйүн. Бул жерде мисалы, моуну айтайын, $29.99 дейт. Сиздерге алып эле көрсөтүп берейин. Хоп, мынакей. Бул жерден будан дагы чоңураагын көрсөтөйүн. Могуну көрсөтүп берейин сиздерге. $51.99 экен. Happy дейт, ошо туулган күн, мулган күндөргө апарышат. Бул жерде дагы $19 дейт. Будан дагы кичине эрип $11 дейт. Дагы могу тоголокту көрсөтөйлүчү $18 экен. Мындай аябай көрүнүшү жакшы турат экен.